Мен Сами кызы Жамиля, Жалал Абад областына Сузагыр районунан келгенмин. 5 баланын энесимин. Кесибим боюнча окутуучу элем, окутуучу болуп иштеп жүрүп. Мен негизи белимде грыжам бар эле, ошону дарылайын деп больницага жаткам. Ошто азыр Ошто турабыз да биз. Ошто кыргызско-российский клиника бар, ошол жерге барып дарыланып атып эле капысынан 27 декабрь 2021 жылы ушу инфаркт болуп калдым. Врачтар келип мага обширный инфаркт, тез арада стент койдурбасаңыз болбойт, инсульт болуп калсаңыз майып болуп каласыз дешти. Анан эч кимди күтпөй эле инсульт деген сөздү уккандан коркуп эле мен анан өзүм балдарымда командировка деле уруксат берип койдум. Андан кийин мага тиги 3 стент салыштыр. Мен аны билбейм, операциядан жакшы эле чыккам. Андан кийин мен давлением түшүп кетти, каным түшүп кетти. 3 ай больницадан үйгө барып келип 3 ай больницада жаттым. Дарылар жок, Ошто жок, Бишкекте жок, Россиядан, Турциядан, даже Германиядан дагы дары алдырышты балдарым. Ошентип жүрүп анан 3 ай жаткандан кийин врачтар да чарчады. Анан айтты: "Эже, биз колубуздан келген жардамыбызды бердик. Эми булдан ары өзүңүз аракет кыласыз" деди. Себеби менин алым жок. Жүрөгүмдүн кубаттуулугу 26% экен. Баса албайм. Анан ошол сөздү уккандан кийин мен аябай чири алдым да, эмне үчүн кечээ эле тарсылдап басып жүргөн мен ошентип мен жатып калышым керек деп анан өз алдымча анан кийин издене баштадым. Врачтардан жардам болбосо мен табыптарга барышым керек деп мурундагы бир тааныш бир табып, ушу илимди аябай жакшы карманган бир сиңдим бар эле. Анан ошого барып анан кийин телефондон эле чалдым. Мен ушундай катуу ооруп калдым десем, аябай кейип, операция кылдырбай мага келбейт белеңиз деди. Анан мен айттым, капысынан эле болуп калды, даже өзүм да билбей калдым мынтип ооруганымды. Десем, аябай арыктаган элем, үнүм болсо араң эле чыгат. Ал сиңдим да коркту менден дарылагандан. Эми үйүнө алып барып дарылай турган болсо, капысынан бул ооруп калса, катуу ооруп же көз өтүп кетсем, жоопкерчилик да бар да. Анан өз алдымча анан неберелеримдин жардамы менен, балдарымдын жардамы менен басып, азастан басып, кичине басканга көнүп калдым. Кийин анан эле өзүм деле тиги сиңдиме звонок кылбай эле табып эле да, өзүм немемди, неберемди алып анан үйүнө бардым. Барсам айтты: "Эже, келип алдыңызбы?" деп. "Келип алдым" дедим. "Сен гана дарылайсың" деп. Анан ошол жакта 1 ай дарыландым. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калдым. Кичине тамак ичип, кубат кирип басып калдым. Тамак ичип дегендин себеби мен больницадан чыкканда мага врачтар түркүн диагноздорду койгон. Сахар менен ооруйт экенмин, ашказаным эрозияга айланып кеттир, грыжа белимде, өпкөмдө бар, жүрөгүм, геморрой, экзема жата берип аркама дагы арттанда жара болуп кеткен эле. 2 бутумда артроз, бири 3, бири 4 стадия. Ушулар менен анан кийин мен кимге барам, кайдан эмне кылам деп анан өзүмчө ойлонуп, тиги жерден кичине сакайып калгандан кийин дагы күчтүүрөөк табып издесем жакшы болот эле деп күтүп отурсам, капысынан эле ошо Матай уулу Кубанычбекти мен YouTube'дан көрүп калдым. Ошол жерден көрүп эле анан кийин мен издеген табып ушул экен деп анан дароо телефонуна чалдым. Ала албадым, кайра чалып отургандан кийин Чынара деген референти бар экен, ошол кызганан кийин мен жазып койчу кагылайын, мен ушул издеп жүрдүм эле ушундай табыпты десем, макул эже жазайын, сентябрга келесиз дейт. Мен болсо апрелдин башында жазылып атам. Анан мен айттым: "Жок айланай, мага тез арада керек. Себеби мени көргөн врачтар сиздин диагнозуңуз менен 90% адам жашабайт. Аллага ыраазы болуңуз, дагы сиз жашап жүрөсүңүз" деп айткан. Мен жашабай калышым мүмкүн деп анан кийин тиги айтсам, "Жок, очурут ошондой, сизге окшогондор өтө көп эже. Сабыр кылыңыз, Алладан тилеңиз, сураныңыз, 4 сентябрда келесиз" деди. Макул деп анан кийин ошого чейин күттүм. Өз алдымча бастым, ар кандай Алладан тиледим.
5 маал намаз окусам да 5 маал ошол мени Кубанычбек табыпка жолуктур деп Алладан тиленип сурандым. Анан келсем дагы эле киши көп. Араң кирип анан кийин кирсем, бетинен нуру төгүлгөн жакшынакай бир сулуу жигит экен. Мурунда эле немеден көрчүмүн, ютубтан. Ошентсе дагы баягы бетиме өткөргөндө башкача экен. Киргенде эле ушундай өзүмдү жеңил сезе баштадым. Анан кирип анан айттым болгондой, ушундай болду. Мен 3 ай өлүм менен күрөшүп жүрүп анан сага келдим. Сен гана айыктырасың мени десем, тамырымды кармап, эже кабатыр болбоңуз. Сиздин дагы билбеген ооруларыңыз бар экен. Бооруңуз аябай ооруйт экен дейт. Анан мен айттым, боорумдун ооруп баратканын билчүмүн дедим. Себеби аябай көп дары иччүмүн. Ушул мен боорума таасир этип атат го деп ойлоп, анан ошем мен боордон да оорусам мен жашабай калам го деген ойдон сага тилек менен келдим десем, айыктырам эже деди. Ушундай мен дарыларды берем, дары сууну, дары чайларды берем. Ошолорду мен айткандай кылып катасыз ичесиз дедим. Макул деп анан кийин мен биринчи эле сууну ичкенден баштап эле мени сеанска отургузду. Отуруңуз эже сеанска деп. Анан сеанска отурам. Кубанычбек кандай деп айтса, ошондой тиленип, Алладан тиленип, Аллага чексиз шүгүрлөр. Чексиз ыраазымын. Ушул Кубанычбек табыпка мени жолуктурганына. Ушул Кубанычбектин ушу кирип келип эле ассаламу алейкум деп учурашкан жайдары мүнөзү эле адамды дарылайт да. Биринчи эле биздин дарылообуз ошол болот отурганда. Андан кийин анан өткөн бүт дарылагандарын, результаттарды айтканда ушундай ичиңде ыраазы болуп, өзүңөн өзүң эле айыга баштайсың да. Сонун результаттарды айтат жасагандардын. Ошентип суусун дагы өзү айткандай кылып ичтим, чайын дагы өзү айткандай кылып ичтим. Сентябрдан ноябрга чейин ошо суусун дагы чайын дагы ичтим. Күндөн күнгө өзүмдүн жеңилдеп баратканымды сезип, Аллага эртең менен баштап кечке чейин шүгүр кылам. Шүгүрчүлүк айтамын, зикир кыламын. Ушул Алладан өтө чоң суранып, ушул жерде мен сакайып кетейин деп өтө чоң сурандым. Андан кийин кетип атканда карап айтты, эжеке деди, эми дагы чайларыңызды мен айткандай кылып ичесиз, эч кандай катасы жок. Анан кайра келесиз деди. Ичип бүткөндөн кийин өзүмөн өзүм жеңилденип, мурун кубанга келерде дагы көзүм дагы жакшы көрбөй атканда сахар бардан. Анан врачка барсам айтты, күзүндө келесиз, сол көзүңүздү операция кылабыз. Себеби катаракт болуп калыптыр, катып кетиптир деди. Анан макул деп анан кийин Кубан табыпка келе бергем. Анан чайларымды ичип бүткөндөн кийин анан баарын ичип бүттүм, өзүм жеңил тарттым. Көзүм жакшы көрүнүп атат. Алысты да көрүп калдым, жакынды да көрүп калдым. Анан тиги окулистке бардым. Менин көзүм кандай болуптур? Сен күзүндө ушундай операция кылабыз, сентябрда кел дедиң эле. Бирок мен келе албадым, мынакей неме болуп калды. Ноябрдын аягы болуп баратат. Десем текшерип көрүп, мени карап күлүп, эже, ошол операция кылабыз деген көзүңүз 70% көрүп калыптыр. Бул көзүңүз 80% көрөт экен. Дарыларды куюп аттыңызбы деди. Анан ооба куюп аттым деп, Алла кечир деп коем. Анан дагы дары жазып берем, ушуларды куюп жүрө бересиз. Операция кылбайбыз деди. Аябай сүйүнүп анан тиги рецепт алдым дагы келе берип анан кайрадан баягы операция болгон жердеги больницага келип 2 кыт арттырдым жүрөгүмө. Жүрөгүм кандай болуп калды экен деп. Себеби жүрөгүм да жеңилдеп, өзүм мурун аябай депрессиядан эле сөз жакпайт эле, бирөө менен урушуп кетет элем, аябай эме кылат элем. Жүрөгүм тынчтанып, жакшы болуп калганымды сезип, анан ал жерге барып, жүрөгүмдү тарттырдым. Жүрөгүмдү тарткан кызга, лаборант кызга айттым да, кантип калыптыр жүрөгүм десем айтты, эже жакшысыз деди. Жакшы болуп калыптырсыз, баягы мурдагыдан жакшысыз деди. Себеби мен больницада жатканда, больницадан чыкканда жүрөгүмдүн кубаттуулугу 38 эле болчу. Анан мен сурадым, жүрөгүмдүн кубаттуулугу канча болуп калыптыр десем, 42 болуп калыптыр деди. Эми мурун 40 болсо, 2 айдын ичинде 2 шкалага менин жүрөгүмдүн кубаттуулугу жогорулаптыр. Аябай өзүмчө сүйүндүм. Анан эже куттуктайм,
Кандай кылып дарылансаңыз ошондой кылып дарылана бериңиз. Жакшысыз, өңүңүз тайбай жакшы. Мурдагыдан толуп өзүңүзгө келип калыптырсыз. Жакшынакай болуп калыптырсыз. Врачыңызга алып барып, могу кагазды көрсөтүңүз деп анан результатын колума берди. Бергенден кийин анан сыртка чыксам эле главврач турган экен, анын колуна кармап, мен жүрөгүмдү тарттырдым эле, карап берчи кандай болуп калыптыр десем, карап туруп. Ой эже, сонун, тим эле сонун. Аябай жакшы болуп калыптырсыз. Кандай кылып дарыланып атасыз деди. Ошо силер айткандай эле дарыланып атам. Деп анан ошентсем, жакшы, ушулдуктан эч качан жазбаңыз, дарылана бериңиз эже. Жакшы болуп калыптыр. Караңызчы, 42 болуп калыптыр. Анан мен качан 50ге жетем дедим. Десем айтат, эми ушундай дарылана берсеңиз 50ге да чыгат сиздин жүрөгүңүздүн кубаттуулугу. Деп ошондой деди. Анан кайра келгенден кийин анан Кубанат абапка айттым. Приемга киргенде айтып, Кубанат абап, мен сага айта турган сүйүнчүм бар. Көзүм ушундай болуптур, жүрөгүм ушунчага жетиптирмин десем, Кубанычбек дагы эже жакшы болуптур. Жакшы. Дарыларды кандай иштиңиз дейт. Сен айткандай иштим дедим. Аллага шүгүр. Миң мертебе шүгүр, чексиз шүгүр Аллага. Мен ушундай акыбалга келип, ушундай болуп, элдин арасында басып жүрөм деп рахматымды айттым. Эми эмне демекмин? Менин шыпаам ушул Кубанычбек табыптан экен. Мен ушул жерден айыгам деп шунчалык чоң үмүттөмүн. Себеби Кубанычбек табыптын күнүгө сеанста отурган, айткандарын угуп, ошол жерде дарылангандарын көрүп шунчалык кубанычтамын. Бизге окшогон апа-аталарга өмүрүн узартып атат. Жашын узартып, алар сакайып басып кетип атышат. Көрбөгөндөргө көз тартуулап атат. Кулак укпагандарга кулак тартуулап атат. Телефондо сүйлөшүп, сүйүнүп кеткендерин көрүп атам. Балалуу болбогондорго эне бактысын, ата бактысын тартуулап атат. Ошондой эле жаш балдарга келечек тартуулап атат. Ошолордун келечеги кең болуп, сүйлөбөгөндөр сүйлөп, бардыгы жакшынакай болуп, татынакай болуп айыгып кетип атышат. Ушул Алланын элчиси Кубанычбек табыпка мен Алладан дагы көптөн көп суранаар элем. Жакшы көптөн касиеттерди бер, өмүр бер буга, күч бер, кубат бер. Себеби Кубанычбек өзүнүн ден соолугун аябай, өмүрүн ушунчалык мындай кыргызча айтканда оозуна тиштеп элдерди дарылап, рак менен келип аткандарды, башка менен келип аткандарды шунчалык өзүнө ишенип дарылап атат. Аллахым дагы ушул балага, Салемага, ошол жерде иштеп аткандарга көптөн көп мен рахмат айтам. Ошолорго да күч берсин, кубат берсин. Алла таалам ушул укумунан тукумуна чейин ушул табыпчылык улана берсин. Кыргызда ушундай табыпчылыктар эч качан азайбасын, наоборот көп болсун. Элибиз ушундай көп жашап, жакшы заманда жашасын. Жаштарыбызга да өмүр тилесин. Балдарыбызга, кичинекей көдөк балдарыбыз дагы ушундай бир жакшынакай сүйлөбөгөндөр сүйлөп, ооругандар сакайып, тим эле өңүнөн жылмаюу кетпей жакшы дарыланып атат. Мен ыраазымын. Аллахка биринчи ыраазымын, Аллахыма чексиз ыраазымын. Андан кийин Кубанычбек Салемага ыраазымын. Ушунчалык жакшы мээрим менен элдин бардыгын татынакай кылып дарылап үйлөрүнө кетип атканга чоң рахмат айтам. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, амансыздарбы? Бүгүнкү күнү ошо биздин YouTube каналга келип өз рахматын айтып кетиптир. Жамила аттуу эжекебиз Ош шаарынан келген экен. Эжекебиздин келген, кандай жол менен келгени, кандай себеп менен келгени тууралуу мен да бир аз маалымат айта кетейин. Эжебиз ошо биздин YouTube каналдан көрүп, биздин берүүлөрдү угуп, түшүнүп, анан бир чын дил менен, ыклас менен, ишеним менен бир оорусуна шифа тилеп издеп келген экен. Аллах таалам ушул эжебиздин ниетин кабыл кылып, ушул биздин дарылоого катышып, 2 ай, 3 айдын аралыгында өзүнүн бүгүнкү күндө ооруп аткан ооруларына толук шифа таап айыкканын айтып, өз рахматын айтыптыр. Диагнозу боюнча ушу доктурлардан көзүңүздү катарак операция кылыш керек, кан тамырлар соолуп бараттыр дегендей диагноз коюлган экен. Оорусунан дарыс операциясы жок эле, уколдары жок эле бизден шифа таап айыгыптыр. Экинчи оорусу жүрөк оорусу менен жабыр тарткан экен. Бул оорусуна дагы ушул жерден Курандан шифа таап айыгыптыр. Эжекебизге чың ден соолук, бекем ден соолук каалайм. Мындан кийинки өмүрүндө оорубай, жакшы,
сақ саламат жүрүшүн каалаймын. Эжекеге рахмат. Эми ушул учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элимди ушу келе жаткан 2025 жыл жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Ушул эски жылы 2024 жылы ооруп кыйналган мекендештерибиз болсо, мен дарыгер, элдин саламаттыгын сактоо менен күрөшүп эмгектенген адам катары элиме ушул саламатчылык каалайм. Кимдер ооруган болсо, ушул жылы оорусунан шифа таап, жаңы жылга оорубай өтүшүн каалайм. Жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайм. Кыргыз жерим, кыргыз элим аман болсун. Biz Allah Taala'ma hizmet kılabız, dinge hizmet kılabız. Üçüncü, elimdin salamatlığın saktaş üçün biz hizmettayız. Allah Taala'nın bardığınızlarga bekem deyin soluk uzak ömür berişini tileybiz. Amin.